Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасын мыйзамсыз кесип өтүү каналына бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка алайык, ушул жылдын 3-июнунда УКМКнын чегара кызматкерлери менен биргеликте Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл аймагынын Кум чегара тилкесинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасын чегара көзөмөл пунктунан тышкары Өзбекстан Республикасы тарапка мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылгандыгы үчүн Бангладештин 4 жараны жана Өзбекстандын 1 жараны кармалды. Ошондой эле көрсөтүлгөн убакытта Өзбекстандан Кыргызстанга мамлекеттик чегараны мыйзамсыз кесип өтүү фактысы боюнча жогоруда аталгандарга ортомчулук кызмат көрсөткөн 29 жаштагы Өзбекстан жараны МНР кармалган. Ал аталган чет элдик жарандарды мамлекеттик чегараны мыйзамсыз кесип өтүүгө көмөк көрсөтмөк. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.